ат башы логистика борбору боюнча чын ат башы логистика борборун мен инициировать эткем. Муну кээ бир адамдар колдогон эмес, кээ бир адамдар колдогон. Мен бул ат башы логистика борбору жөнүндө бир аз айта кетейин. Эми Нарындын губернатору, Нарын эли мага 5 жолу келди. Ушул ат башы логистикасын курсак болмок экен деп. Бирок инвесторду биз тартып койдук, кетип калды. Бул жерге президент Садыр Нурбекович өзү барды ат башка. Эл менен жолукту, аксакалдар менен жолукту. Куруш керек деди. Алып келбейсизби деди. Бирок азыр инвестор жок болуп атат. Бул деген 4 завод курулмак айерге. Мына бүгүн 10 миң деген киши иштемек. Эми бул саясат болгондо, бул ат башы логистика центри курулса, мына азыр биздин экономикабыздын кичине кыйналып турган кезинде мигранттарыбыз, миллиондогон мигранттарыбыз башка жака кетпей ушул жерден жумуш орду менен камсап, ал жерге высокотехнологичный чоң заводдор курулмак. Кээ биркилер мага суроо берип атты, берде деген теги түтөйт экен, завод болот экен. Азыр андай заман эмес да. Эгер 280 миллион доллар инвестор ээн талаага келип туруп, биздин балдар, кыздарыбыз ак халат кийип, сотовый телефон менен иштеп, чоң компания менен сүйлөшкөнбүз. 100 миң деген киши туран Huawei'дин филиалын ача туран болгон сотовый телефонду өзүбүз чыгарат элек, ал экспортко кетет эле, жаман болмок эмес. Кийин мына кечегөн эле мен менен сүйлөштү Аскар Салымбеков. Ошону салганда болмок экен деп эми айтышып атат. Эми ал инвесторду качан табабыз, качан келебиз, мен аны билбейм. Бирок менин позициям так эле ошол бойдон калат. Эми нарындыктардын ат башкан позициясы да ошол бойдон калып, бир канча жолу кат жазып, сурап, губернатору келди, акими келди, суранып атат. Бирок элдин ою да азыр ошондой.